Meselelerini men bugün balдар meselesini götürdüm. Özümölgө belgili болгондо bu meselelerde bala satуу боюнча аябай чургандуу окуялар болуп атат. Айрыкча социалдык өнүктүрүү министрлигинен ошол 1-май райондук социалдык өнүктүрүү бөлүмчөсүндөгү баягы видео тасмадан кийин чургандуу окуя болду. Бул нерсени өткөндө биз маселеде карап айтканыбызды суроо берсек, биздин министр калктап айткан ошого жооп иретинде бердим. Себеби биз эл өкүлдөрү, депутаттар, айрыкча мен өзүм жөнүндө айтсам, биз келген каттарга таянып айтабыз, келген фактыга таянып атабыз. Маселен бүгүн ошол калк деген сөзүнө мен жооп катары бердим. Себеби менин кабылдагымда Шамырзаев деген Бишкек шаарынын Добуеки тургуну келди, кабылдагымда болду, арыз менен кайрылды. Ал кишинин 7 баласы бар. 7 баласынын акыркы 2 кызы эгиз кыздар болгон. Бул киши үй жайы жоктугунан кыйналып, үй бүлөсүнө 7 баласын таштап Россияга кеткен. Каражат табуу үчүн Россиядан келгенчекте ошол Лениндик жана Ленинский жана Первомайский социалдык өнүктүрүү министрлигинен ошол үй бүлөнү жалгап балдар коргоо бөлүмү тарабынан мунун 2 кичинекей эгиз кызын алып туруп, ошо силер карай албайсыңар, үй шартыңар жок, атын үй алганыңардан кийин аласыңар деп алып, бул экөөнү 2 эгиз кызы эмеге балдар үйүнө тапшырышат. Бирок буларды аталык энелик укугунан ажыратып туруп, ал жерден ошо асырап алууга кетип калат да бул. Азыр бүгүнкү күндө ошо Шамырзаев атасы келип, менин өзүмдүн кабылдамамда болуп, кадимгидей эркек башымдан ыйлап атат, мен эгиз кыздарды таап бергиле депчи. Эч сотко барып, соттон да акыркы жыйынтыгына чалган жокмун дейт. Азыр мен үйүм жайым бар дейт. Ошо Фатима, анан кийин Малика деген кыздар экен, эгиз кыздары. Бул кыздарды соттук териштирүүдө прокуратура каршы чыккан экен, атасынын макулдугу жок депчи. Атасынын макулдугу жок болсо деле мени түшүндүргөн нерсе бул эгиз кыздарды эмне үчүн 2 бөлүп Ленинский жана Первомайский районуна оформить этилген да. Экинчиден бизде социалдык коштоо деген болуш керек. Эч кандай социалдык коштоо болбойт. Социалдык кызмат деген бар. Буларды жөлөк пул менен камсыз кылган эмес, үй менен камсыз кылган эмес, көп балалуу катарычы, көп балалуу маткерейинде туралуу, же болбосо жер менен камсыз кылган эмес, же болбосо буларды балдарын багуу үчүн иш менен камсыз кылган. Эгерде биздин мамлекет иш менен камсыз кыла албасак, үй менен камсыз кыла албасак, жөлөк пул менен камсыз кыла албасак, социалдык колдоо болбосо, анда ал балдарды алып сатууга ким укук берип атат? Биздин балдар буюм эмес, ошондуктан ушул маселе боюнча өткөндө социалдык министрлигине суроо бергенимде бул калп деп айткан болчу. Мындан сырткары дагы экинчи каттагы ошондой эле келди. Ал дагы ошол Абдыраимова бар экен, бул өзүнүн сиңдисине таштап өзү заработка кетсе, сиңдиси албетте аларга балдар бакчасында орун жоктур. Алдар акча каражаты болбосо, үйүнө таштап жумушта кетсе, кароосуз калды деп туруп, аны дагы ошол 1-май райондук социалдык бөлүмүнөн алып барып, анда балдар үйүнө берип койушкан. Бул жерде дагы эч кандай ата-энесинен макулдук каты жок. Бул дагы ошол балдар асырап алууга кетип калган. Бүгүнкү күндө анын бир тууган агасы келип, мен алып кетейин десе берген эмес. Балдар кодекси боюнча биринчи үй бүлөсү жана бир тууган агасы асырап алыш керек. А бизде андай эмес, башка эле адамдарга берип атканда бул жерде албетте ар кандай кызыкчылыктар бар. Ошондуктан бул каттарды мен башкы прокуратурага жана бердим, жана өкмөттүк протокол тапшырма бердим. Себеби бүгүнкү күндө бала сатуу боюнча бизде өтө чургандуу окуя көп болуп атат. Ошондуктан мунун акырына чыгышат деген ойдомун. Рахмат.